чертилбейт, күүгө келбейт чебер болсуз. Бүгін Ички иштер министрлигинин чоң залында милициянын 90 жылдык мааракесине арналган милиция ардагерлерин сыйлоо салтанаты болуп өттү. Андан соң ардагерлерге милициянын 90 жылдыгына карата каалоо сөздөргө кезек берилди. Милиция кызматында иштеген кыйын, биз үйлөрүбүз менен иштейбиз. Ошол себептен бул кызматтын кандай экенин баарын түшүнүп билип турабыз. Эми дагы бир жолу сиздерди эртең келаткан майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошол жерге чыгардын алдында мен бир нерсени ойлоп көрдүм. Биздин кылмыш иликтөө кызматкерлер кызматынын ардагерлеринин жашын карап көрсөк, мен 58 жаш экенбиз. 58 жаш деген эмне? Ал жаш эле жигит сыяктуу эле. Ошол себептен мен токтогонбуз. Биз дайым сиздерге кызмат көрсөтүүгө дайым. Ошол себептен биз дайым даярбыз. Кыргызстандагы ЧСТин төрагасы Черикчи Жолдош мынакей мындай орден мындай истер жасап атабыз. Жана бизде биринчи начальник Улуусугей Башкабековдун эмесин койдук го, андыраны жоктасын. А Россияда ошондой эле бизге российский биринчи орден жасашты. Мындай орденди биздин министр алган, азыр мына мектептен алып атат. Мен ойлойм, мындан кийин чоң Россиянын бул Кыргызстандын ордендерин алсын. Аягында Ички иштер милициянын кызматкерлери ардагерлерге көркөм чыгармачылык өнөрлөрүн тартуулашты. Kızılcalık ballara, kırgız kirip kalıptır. Kanlı tartıp toktoboy, ayaklı balla çınlaka. Lavlı balvanlar, elli vaktın bağırsın. Eyni balvan kevin bul, kafadan arma balalık. Bir öğretim boy var, kırıp salalık. Barı çoğuldu, kurma. Эскерте кетсек, 1924 жылдын октябрь айында Кара Кыргыз автономиялуу областы Түркістан автономиялуу областынан бөлүнүп, РСФСРдин курамына кошулган. Ошол жылдын 1-ноябрда КАОнун өкмөтүнүн административдик бөлүмүнүн начальниги Ыбырай Тойчинов кыргыз милициясынын уюштурулганын жарыя кылган. Анын 1-начальниги болуп Аркадий Павлович Арумов дайындалган. Ошол 1-ноябрь кыргыз милициясынын күнү катары 1994 жылдан бери белгиленип келет. Бул тууралуу өлкөнүн президентинин атайын буйругу чыккан. Үмүт Мукамбетова кабарлар KG сайтына.